Zaman talabı, zaman şaykeşligi деген нерсе бар. Ал нерселер азыркы учурда технологиянын бир принципиалдуу бөлүгү десек болот. Анда эмесе саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен биз билгибиз келет компьютердик академиясы. Урматтуу кесиптештер, бүгүн биз ушул жасалма интеллекттердин негизги тийгизген таасири, негизги функционалдык орду, бүгүнкү күндө кандай кызматтары бар, ошолор боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе баардыгыңыздар экранга жакыныраак келип, керектүү жактарды жазып алууңуздарды суранат элек. Жасалма интеллект деген эмне? Жасалма интеллекттин өзүнүн бөлүгүнө жараша, өзүнүн профессиясына жараша, өзүнүн жаратылышына жараша ар түрдүү бөлүктөр бар. Робототехниканын өзүнчө жасалма интеллектиси, мугалимдердики өзүнчө, доктурлардыкы өзүнчө дегендей ар бир нерсенин өзүнүн жасалма интеллектүү бөлүгү бар. Анын ичинде, урматтуу кесиптештер, негизги принципиалдуулук боюнча сөз кыла турган бөлүктөр бар. Ал бөлүктөрдө сиздер негизги технологиялар, негизги функционалдуу бөлүктөр боюнча сөз кыла аласыздар. Анын ичинде бул компетенттүүлүк боюнча эмнелер камтылган десеңиздер, бул компетенттүүлүк боюнча бизде көптөгөн түзүлүштүк формулалар камтылган. Анда эмесе баардыгыңыздар жасалма интеллект боюнча функционалдуу түзүлүштөрүн көрсөтүп бермекчимин. Жасалма интеллекттин негизги эки түрү болот. Кеңейтилген багыты анан виртуалдуу багыты болуп эки тарапка бөлүнөт. Ошол жасалма интеллекттин экөөнү бириктирип турган бул жасалма интеллект деп аталат. Ошол мисалы үчүн сиздер видео формат менен бирөөнү виртуалдуу, ал эми кеңейтилген формат болуп бул обзор кылып көрсөтүү, бул бир жактарга нерселерди, моделин сүрөттөп көрсөтүү, бул кеңейтилген формат болуп эсептелинет. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, ChatGPT деген сиздер менен курал менен тааныштырам. Бул жасалма интеллекттин негизги куралы болуп эсептелинет. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Google'га кирип, өзүбүздүн аккаунттарды тандайбыз. Мисалы үчүн бул аккаунтту тандадык. Тандагандан кийин эле англисче GPT десеңиздер эле чыгат. Мынакей ChatGPT деп чыкты. Бул чат-бот, сиздин жардамчыңыз. Сиздин суроолоруңузга, сиздин баардык маалыматтарыңызга жооп бере турган бот. Ушуну басып киребиз. Киргенден кийин сиздердики англисче болушу мүмкүн. Мышканы оң каптагын басабыз да перевести на русский кылып алабыз. Бул жактан регистрация деген сөз чыгат. Регистрацияны басабыз. Регистрация баскандан кийин мынакей продолжить через Google дегенди эле басып автоматтык түрдө ошол менен кирип кетиңиздер. Анан аккаунтту белгилейбиз, чтоб сиздерге оңой, жеңилирээк болот. Андан кийин продолжить. Мынакей платформага бизге мүмкүнчүлүк келип ачылды. Бул платформа менен сиздер мүмкүнчүлүктөрүңүздү колдон келишинче жогорулата аласыздар. Андан кийин бул жака мисалы үчүн аты жөнүңүздү жазасыз. Мен бул Кифеем деп эле калтырып коеюн. Андан туулган күндү жазасыз. Мисалы үчүн деп туруп кое бересиз бул жака. Мисалы үчүн айтып атам. Аты жөнүңүздү, туулган жылыңызды жазып бүткөндөн кийин мынакей ChatGPT сизге мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Окей, let's go'ну басабыз. Эми бул жакта ChatGPT'де эмнелер камтылган? Мисалы үчүн месседж ChatGPT деп атпайбы, сиз бул жака привет деп жазсаңыз, сизге ChatGPT мынакей привет, мен сага кандай жардам бере алам деп жазып атат. ChatGPT'нин англисче жазсаңыздар, англисче, орусча так, аябай конкреттүү түрдө жооп бере алат. Ал эми кыргыз тилинде, урматтуу кесиптештер, бир аз ката жооп бериши мүмкүн. Ошондуктан орус тилинде жазабыз. Ал эми кыргыз тилине кантип которобуз, сиздерге алдыда сөз кылып берем. Андан кийин мисалы үчүн бул чат-бүттү, жаңы чат түзөм десеңиз, могул жакта мынакей new chat деп турат, жаңы чат дегенди бассаңыздар, жаңы чат түзөт. Мисалы үчүн мен привет деп жаздым.
Сиз мисалы үчүн план, сабакка план издеп атасыз, бирок идея таппай атасыз. Анда бул жака жазасыз ChatGPT'ге. План урока, тема зоология, 7 класс, мисалы үчүн. Класс деп туруп, канча мүнөт түзөсүз? Минут деп коебуз. Мынакей 45 минут деп койдуңуз. Мынакей ChatGPT сизге толук түрдөгү платформаңызды түзүп берип атат. 5 мүнөт муну өтөсүз, 10 мүнөт муну өтөсүз, темаңызды жаздыңыз, болду. Бул сизге сөз менен гана түзүп бере турган бөлүгү. Ал эми сүрөт, презентация түзүп бере турган бөлүгү менен таанышкыңыздар келсе, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийга үйрөнгүм келет деп жаза кетиңиздер. Биз аны дагы чыгарганга аракет кылабыз. Окей, бул бүттү. Эми муну кыргызчага кантип которобуз? Баардыгын копировать этип алабыз, башынан аягына чейин. Анан Google'га эле Google перевод деп жазабыз. Google переводчик деп жазсаңыздар, Google переводчик чыгат. Мынакей кирип алып которо беребиз. Урматтуу кесиптештер, ChatGPT'ни колдонуш үчүн англис тилин же орус тилин так билүү деле шарты каралган эмес. Мынакей бул жакта 7 жаныбарлардын түзүлүшү жана функциялары боюнча сабак даярдап берди ChatGPT. 1 мүнөткө жетпеген. Сабактын максаты окуучулардын жаныбарлардын негизги өзгөчөлүктөрү жана классификациясы менен тааныштыруу, ошондой эле алардын түзүлүшү жана функцияларын карап чыгуу. Сабак учурунда 5 мүнөт киришүү, салам айтуу, саламдашуу, сабактын темасын жарыялоо. Бүгүн биз жаныбарлар дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгү, анын түзүлүшү, функциялары жөнүндө сүйлөшөбүз деп туруп, анан бул жака 10 мүнөт бул боюнча, 5 мүнөт бул боюнча деп айтты. Мынакей. Эми сиз тест алгыңыз келип атат. Тест алгебра класс эме кылсаңыз болот да, алгебра деп жалпы деп койсоңуз болот. Канча вопрос, мисалы үчүн 15. Мынакей караңыз, азыр алгебра боюнча мага тест түзүп берет. Мага алгебра боюнча мынакей тест түзүп берет. Мен 15 суроолук тест сурадым, 15 суроолук мага тест түзүп берет бул жакта. Мынакей караңыз. Ушундай болгон функциялары бар. 15 суроолук, 15 десеңиз 15, 20 десеңиз 20. Тест түзүүнү дагы кыйналбайсыз, мындан ары оңой эле жолу менен чыгарып алууга толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай ChatGPT менен иштегенди үйрөнөбүз, урматтуу кесиптештер. Мисалы үчүн бул жак бүттү дейли. Бул жака кайра кирсеңиздер, мынакей тести менен, жыйынтыктары менен чыгарып берет. Жакпай калса кайра моуну бассаңыз, ChatGPT мындай болгон тестти түзүп берет. Мынакей мындай болгон тест. Мисалы үчүн жакпай калса айландырып кайра кое берсеңиз болот. Анан муну мынакей копировать этебиз дедик. Копировать этип бүткөндөн кийин бул жактан Google переводчик алып келип ставить этсеңиздер, мынакей бул эмелер чыкпай калышы мүмкүн, ошондуктан сөзбө сөз тияктан эле WhatsApp'ка коюп алып, Word'ко алып келип алып жазсаңыздар болот. Бул жакта поделициясы бар. Мисалы үчүн поделиться, кайсыны поделиться кыласыз? Мисалы үчүн copy link деп аласыз. Анан муну бир жака сактап алсаңыз болот, чтоб башка бирөөгө кийин кирип колдоном десеңиз, бул нерселерди сактап алсаңыз, сиздин бул как сактоочу бөлүк катары иштей берет. Мисалы үчүн мен Кыргызстан деп бул жака суроо эле берип койдум. Кыргызстан деп туруп суроо белгисин коюп койдум. Азыр мага ChatGPT мынакей Кыргызстан боюнча маалымат алып келип атат. Сиз өзүңүздүн конкреттүү, деталдуу бөлүктөр менен маанилесеңиз, сиз ошончо маалыматты көбүрөөк ала аласыз. Мисалы үчүн сиз сураңыз, сабагыңыз боюнча тема, сабагыңыз боюнча түшүнүк,
алгоритм, диктонция деген бар, ошолорду сурасаңыздар сиздерге бул ChatGPT толугу менен жооп бере алат. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ChatGPT'нин кандай кызмат аткараарын бүгүнкү видеодо түшүнүп алдыңыздар деген ойдомун. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Эгерде сүрөттөр менен, аудио менен, видео менен, презентация менен иштей турган ChatGPT жасалмай интеллекттерди колдонгонду үйрөнгүңүздөр келсе, биздин каналга катталып, комментарийге "Үйрөнгүм келет" деп жаза кетиңиздер. Биз сиздерге сөзсүз түрдө жооп беребиз. Анда эмесе бүгүнкү видео жакты деген ойдомун. Саламатта туруңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.